Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн адамдардын жашоосунда эң керектүү жана күндө адамдар менен кездешчү, адамдар менен сүйлөшчү, адамдардын кандай экенин айтып турчу нерсе менен сүйлөшөбүз. Бул эмне? Бул эмоция да. Эмоция бул адамдын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки коштоп жүрчү нерсе. Канча жакшы эмоция көп болсо адам ошончо бактылуу болот, канча жаман эмоция болсо адам ошончолук бактысыз болот. Көп учурда адамдын эмоциясы акылынан ашып кетет. Кээ бир учурда акыл эмоцияны басат да. Ошол эки нерсе боюнча бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Эми көбүнчө учурда айымдарды эмоциясы менен жашайт да. Эмоциясы менен ойлонот жана эмоциясы менен действие болот. Ошондуктан көп катачылыктар, көп кандайдыр бир уруш талаш, көп ошондой эле жашоодо негативдүү нерселер аябай көп болот. Эмоцияны контролировать эткен да жакшы, эмоцияны чыгарган да жакшы. Бирок эмоциянын туура жолго салганды билген акыл менен бул баардык нерседен өйдө да. Мисалы, кандайдыр бир адам сизге аябай жениңизге тийген бир нерсе айткан болсо, сиз ошол эмоция менен ага болгон оюңуздагы нерсенин баарын айтып, ошол эмоция менен жолуккан адамдарга айтып, үйүңүзгө келип ошол эмоция менен бир күндүк, балким бир жумалык жашооңуздун сынып калышына өзүңүз күбө болуп калышыңыз мүмкүн да. Болбосо бир эле кичинекей эле бир эмоциянын айынан негатив. Ошону жакшы жака кантип ойлонсо болот, кантип жолдосо болот жана ошону кантип акырын узатып жиберсе болот. Ар бир эмоциянын өзүнүн последствиясы бар. Ошол эле учурда сиз өзүңүздүн эмоцияңызды аябай сдерживать этип, бир адам сизге бир нерсе кылган болсо, ал адам жөнүндө оюңузду толугу менен кандай ал эки буттун кесилиши болгон жер экенин айтпай эле карманып, ичиңизде калса, ызырынган боюнча каласыз да. Ошондо сизде ошондой эмоциялар накапливать этилсе, анын дагы последствиясы начар. То есть ар дайым эле бирөө жиңге тийген сайын эле, үйдө күндө кайталанган уруш болгон сайын же кайталанган сиздин адресиңизге жаман нерселер айтылган сайын эле сиздин эмоцияңыз немеден, шкаладан өтүп кетет да, кандайдыр бир. Анан бир күнү жарылганда ошол последствиясы аябай начар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кандай адам, кандай ситуация, кандай бир нерсе болсо дагы сиздин негатив эмоция тартып алган болсо, сиз ошону ичиңизге сактабай, жалгыз болсоңуз, ошону чыгарыш керек. Кантип чыгарыш керек? Кыйкырып, ызырынып, спорт залга барып, же болбосо ошол эле жерден бош кабинетке кирип туруп, ал жөнүндө эмне ойлосоңуз, ошонун баарын айтып алсаңыз, сизди кичине бир нерсе бошотот да. Мировой фирмаларда, колл-центрде иштеген, ар кандай мындай аябай жүдө тийген вопросторго жооп бере берген персоналдарды бир күнү тоого алып чыгып кыйкыртат да. Эч ким жокко чакырып. Эмнеге кыйкыртат? Анткени бояка толуп калган негативный информация, негативный эмоциянын баарын тышка чыгарыш керек да. Ошон үчүн спорт бул эң жакшы нерсе. Бир грушаны алып алып туруп, мисалы Японияда билесиңерби, компанияларда генеральный директордун спорт залда грушасы турат да, сүрөт. Каалаган сотрудник кирип, ошону перчатка кийип, каалашынча уруп алат. Неге? Анткени ал бул ичиндеги негативный нерсенин баарын жумушта калтырып кетиш керек, үйүнө алып барбаш керек. Ал эми ошол эле учурда ошол жаман эмоция менен биздин айымдар аябай, мисалы, туура эмес эле бир СМС жазып койсоң азыр. Мурун кыйын болчу да эмоциянын адамдын жинине тийиш. Азыр оңой эле. 15 мүнөт жооп бербей койсо эле, жигитим,
момундай болгон эмоциональный нерві кашайган смстердин баарын жазат да. Анан последствиясы эмне болот? Аны окуган тигинин жини келет. Ал жооп берет. Ошентип ошол эки негативный нерсе кесилишкенде взрыв болот да. Анын последствиясы ар кандай болот. Вплоть даже бирин бири өлтүргөнгө чейин барат да. Эмнеге? Анткени ошол эмоцияны контролировать эте албагандыктан. Эмоцияны одновременно контролировать этип акыл менен. Экинчи, ошол эмоцияны бөлөк жол менен чыгарып жибергенди үйрөнүш керек. Спортзалга барып чуркайсыңбы, грушаны урасыңбы, сууга сүзөсүңбү, же талаага чыгып кыйкырасыңбы. Ушундай жакшы бир нерселерди, эч кимге зыян тийбеген нерселер менен өзүңүздүн эмоцияңызды, негативный эмоцияңызды чыгара алганды билсеңиз, сиздин жашооңуз бир топ жеңил болот, өмүрүңүз бир топ узарат. Анткени ошол эле эмоция жакшы эмоция. Мисалы, жөн эле бирөөнө гүл берип койсоң, анан эмоциясын байкасаң, жазылат да мындайчы. Чыргап бир жашоосунда бактылуу болушу мүмкүн. Сен тааныбаган же тааныган, күтүлбөгөн жерден жакшы бир нерсе алып койсоң, бирөөнүн позитивдүү энергияга, позитивдүү эмоциянын ачылышына дем берип койсоң, анын жашоосу өзгөргөндөй болот да. Ошон үчүн эң жакшы нерсе бар да. Жигитиңерге болобу, күйөөңөргө болобу, же девушкаңарга болобу, канчалык баттыкта жакшы эмоция тартуулаганды билсеңер, силер эч качан силерден кетпейт деп толук ишенем да. Анткени бул жашоодо дагы бир жолу айтайын, адам эмоция менен жашайт. Же жаман, же жакшы, да орточо болот. Средний эмоция болот, постоянно боюнча. Бирок адамдын ритмин эмне бузат? Же жакшы эмоция, же жаман эмоция бузат. Ошол жакшы эмоцияга бузулган ритм уланып кетсе, ал андан да жакшы болот. Адамдын творчествосу ойгонот. Адамдын бирөөнө кылган мамилеси ойгонот. Жана бирине бири кылган мамиле адамдык мамиледе орто ысык болушу толук мүмкүн да. Ошондуктан ар дайым сөзсүз эле бай болуш керек. Сөзсүз эле бир укмуш жашаш керек эмес. Болсо дагы сөзсүз түрдө жакшы эмоция тартуулаганды билсеңер, силер баарын жеңесиңер. Ата-анаңарга жакшы эмоция, апаңарга жакшы эмоция, туугандарыңарга жакшы эмоция тартуулаганды билсеңер, кызыңарга, аялыңарга жакшы эмоция тартуулаганды билсеңер, сиздер эч качан эч нерседен жеңилбейсиңер. Ошондуктан туура ойлонуп, бирөө бир нерсе комментарий жазганда, бирөө жаман айтканда, бирөө катуу айтканда, бирөө сөкө тийгизип бир нерсе айтканда, же бирөө жөөлөп кеткенде сөзсүз түрдө биринчи контролируйте, выплескивайте эмоцию, анан дальше идите. То есть шаг ордун жооп бербей, чуть-чуть, минута 2 подумать, эмоция менен ойлонбой, акыл менен ойлонуп, анан ошону жанагы боякта калып калган бир нерсени туура жол менен чыгарып, эч кимге зыян тийбегендей болуп, бирөөнү каргап шилебей, кыйкырып, өкүрүп, аркасынан таш менен куулабай, кыйкырып, өкүрүп, талаада же залда өзүңөрдүн эмоцияңарды чыгарып, анан дальше ошол жол менен кетсеңер, сиздердин жолуңуздар сөзсүз уланат деп ишенем. Ошол баардыгыбыз бири-бирибизге туура эмоция тартуулаганды билели, туура ойлонгонду билели да, анан ар дайым эле эмоция менен чечим чыгарбай жүрөлү да. Баарыңыздарга келет.